жаңы doğru келгенде барды башасы. Ошондон коркуп, анткени булар бардыгын эмне материалдык байлап коёт. Акча жөнүндө шыкылдап катарга чыкты. Эгер алар кыргыз кыйындыкты кылсаңар, Кытайда саңа чабылат, Кырымдын малы табылат. Орусда саңа чабылат, Ойроттун малы табылат. Бүт адамзат эмнеге келет? Кыргыз жерин. Жердин киндигине эм үчүн келет. Дегенде зиярат үчүн келет. Башатын тааныш үчүн келет. Ушул жерден өзүнүн башатын таанып, анан келет. Эгер биз унчукпай отура берсек алар келеби? Келбейт. Биз эмне кылышыбыз керек? Дүйнө адамзатка Манастын улуулугун, Манас жогорку акыл эз экенин, Манас алмустактан бери сөз экенин таанытышыбыз керек. Ошондо дүйнө адамзат эмне деп келет дегенде, дүйнө адамзат жаман ой менен келет. Бул Манасы ким болуптур? Манастын төбөсүнөн басып, төрт түлүгүн чачып келели. Кандай бул эмне болуп кетиптир деп ошондой ой менен келип, кыргыз жерине келгенде алар кантип азаттыкка чыгарын, мен азаттыкты айтып атпайсызбы? Өлүп калгандан кийин тигилерге дардашыр коюп атат. Бул жерден азаттыкка чыгат. Анан элине кайтат. Ура деп Манаска кошулуп, Манаста урааны чакырып анан элине кайтып барышат. Деп Манас айтылат эпоста. Ал боло турган, аста боло турган учурда айтып атат. Ошон үчүн эч убакта уялбастан, тартынбастан, Теңир деп сүйлөп, Манас деп ураан чакырып, Манаста айтып жүрсөңүздөр эле, ал сиздерди убактылуу жаналардын күчү менен басмырлап, азыр өлтүрө албайт булар. Азыр мүмкүн болушунча ким Манас десе, ким Теңир десе, жерге таптаганга аракет кылат. Ал өзүбүздүн тегин аркын унуткан калмактар. Калмак десе түшүнбөңүздөр, бир улут экен деп. Тегин аркын унуткан кишини калмак дейт Манаста. Ошол илим актын илимине илин албай калып калган кишини айтат. Калып калган болгонун ошондой, э? Ооба, алар калды, артта калып калды. Өткөн чактагы алар артка тарта берет. Биз өнүгүү өзү Алтайдан Жакып ата, Манас ата төрөлгөндөн кийин 40 үйлүү эле кыргызды көчүрүп чыкты. Анткени Манас дегенди бизге көптөн бери ошо душман болуп, баардыгы кыргызга душман болуп, анткени мурас. Ушул мураска, кыргыз боло турган мураска бүт дүйнө адамзаттын баарысына уруксат берилген. Каалаганыңар алып алгыла, эгер конуңар жетсе, ошону Батырак айткан жана илип ал деген, атып ал же илип ал дейт. Жана жан батып аткан ошол 40 кыл менен байланып турган. Алар таң атпай огун түгөтүп алды дейт. Кыргыз түш оуп, асир болгонча 4 бөлүнүп алып бири-бири менен эле шабышып жүрө берет. Анан кийин, асирден кийин, анан дүйнө адамзат барды карап туруп, Көкөтөйдүн ашындагы жан батышта. Анан кыргыздар жинди болгонго, бул эмне эле кылышып атат? А көрсө чабыштын өзү. Бул ийкемдүүлүк. Ушунчалык баягы машыгып, көктөгү эмнени кантип далилин чыгарыптыр. Чабасың, турсун. Та ошондой кылып, чабып анан кийин эмне болуптур да, ошонун баардыгын түшүнүп, ачык сүйлөй бериңиздер. Силер таптайт деп аткандын баардыгы аз эле убакыт калды. Эртең күн ошонун баардыгы Манаста ураан чакырып калат. Эми бул жерде дагы бир эмне бар. Бизде ушу бир уялчактык сезимибиз бар. Мен ушу жана туугандарым менден уялышат. Жок, мени сөз кылгандан башкалардын астында уялышат. Сен иниң же болбосо агаң теңирчи болуп кеткен деген. Болуп, мындай болуп калган дейш. Деген эмне менен мен айтам. Мен аларыңы Кудайың каякта? Мына жер бетин кыдырып көргүлө. Кудайга зар болуп, Кудайга зар болуп, ыйлап аткан бала чака канча экенин. Канакей Кудайың,
adilet kalыс bolsa. Kırgız emni üçün teң dep çakırgan. Men sen al degen sözdөн al dep, al üçüncü bölüp koydu Kudaydı. Hazır Allah degendin bardı Kudaydı özünden çıkarıp bölüp iştadi. Özündeken özünde Kudaydı taalagan jok. Oşon üçün Manas aytat görünbeytegi gözüňe göktün жердин ээси oşo jüret özüňde deydi. Sende oşo jaratуучулук güç özüňde. Sana yerk bergen. Yerkti berip koya bergen. Sen kala taanıba. Al senin özüňden erkin. Hiç kim sana tıyığı albaydı. Oşol sen. Jo özünçe tartasın. Azыр эми бул жалпы элге ошол тартынбай эле, уялбай эле ачык эле айта бериңиз. Анан бул жерде президентке жүктөлгөн өзүнчө киреш бар. Президент кайсы эмне деген жумуштарды аткарыш керек. Бул эр азамат жигиттер эмне жумушту аткарыш керек. Бул аялды заты эмне жумушту аткарыш керек. Бүгүн 70-ке 60-ка чыгып калып, мен аксакал болуп убактымды өткөрүп жибердим дейт. Эми ушул Манас эпосунда Бакай ата жөнүндө дагы бир кызыктуу окуя бар. Бакай ата Сарыжөн чүйдө жашы 70-ке келгенде кайгырып, элди мындай бузулуп, ушундай болуп, алакыбалда турганын көрүп, кайгырып баратканда Кызыр ата астынан чыгат. Жолугуп, ой дейт, сен Манасты тап дейт. Сенин кадыр баркыңа Манас жетет. Бул элди ойлоп эмне кыласың? Деп Бакай атабызга Кыдыр ата кеңеш берип атат. Ошол эле вариантта Бакай ата Манастын жарык дүйнөгө келилегинде 7 жыл мурун билген Бакайга Кызыр ата келип кайра Манасты тап деп атат. Эми биздеги көз караштар бирөөлөр үчүн өтүп кеткен чактагы бир баатырды элестетип атат. Манас десе. Бирөөлөр үчүн жогорку акыл эс, учурда, алгайда Манас. Ал каныңда, кыркуруу кыргыздын бардыгынын канында жогорку акыл эс гени бар. Уйку балда. Жана Манас ант уйкуда экен деп угуп жүрөсүздөр го. Анан качан туруп келет деген түшүнүктөрү жок, ал каныңдагы Манасты кантип ойготот, канды кантип көтөрөт деген Манаста чоң сабактар бар. Кантип кан көтөрөбүз? Баланын канын кантип көтөрөбүз? 4 жашар баладан баштап кан көтөргөнгө уруксат бар. Аны ойноп атып көтөрөт. 9 жашта, 12 жашта, 16 жашта, 20 жашта, 18 жашта, 24 жашта, 36 жашта, 40 жашта, 50 жашта, 60, 70 жашка чейин кан көтөрсө боло берет. Кан көтөрөт десе, канды бирөөдү мындай эмне эмес. Ал канындагы гениндеги улуу касиетти ойготуп алуу. Ошол акыл эстен берки уюктап жаткан улуу кереметти ойготуп коюу. Же болбосо тирүү жүргөндө жанды азаттыкка чыгаруу. Чоң азаттын мааниси азаттыкка чыгуу. Ал дүйнөгө эмес, бул жакта жүргөндө азаттыкка чыгуу. Манаста ушул жөнүндө чоң азаттын мааниси ушул жөнүндө. Анан Манаста душмандар аябагандай көп. Ал душмандар кайда дегенде ошол душмандын бардыгы өзүбүздүн мүнөздөрүбүз. Бизде ачкөздүк бар. Бизде напсибиз бар. Бирөөгө сын көз карашты карайбыз. Бизде кайдыгерлик бар. Ошонун бардыгы Манастагы Эскара, Сынчы, Коңурбай. Бул кайдан келди Коңурбай дегенде, ал окенин 60 уулдун кенжеси ойлоп жаратып алганы. Биздин академиктердин бардыгы, булардын бардыгы орусча стиль менен тарбияланып, окуп, чоңоюп, кыргызды унуткандардын бардыгы бүгүнкү кыргыздын тагдырына, эртеңки келечегине кайдыгер карашат. Мына ошолорду Коңурбай деп сүрөттөйт. Анткени эртеңки тагдыр алар үчүн кызыктырбайт. Бүгүнкү креслосу отурган тамак ашы бүт бардыгы даяр. Аларга келечек муун. Бүгүн ара жолдо төрөлүп калган Манас ким? Максатына жетпестен, ошол убак саатына жетпестен көп касиеттүү балдарыбыз ара жолдо жарык дүйнөгө келип калды дейт. Эми Саякбат атабыздыкына барсак, анда эмне болуп атат? 5 жылга чейин бечел болуп баспай калды деп атат. Андан ары кылымдын башына 20-кылымдын башында айтылган Манаста эмне болду?
Manaz ata kursakta jatıp Umay ene menен süйлöşüp atat. 50 yıl ötkөндөн кийин Umay ene жок. Manaz ayagı menен түшүп калып атат. Андан дагы бир аз өткөндөн кийин Yusuf Mamayдыкында чыйырды. Бул азыр Шайлоо экем айткан сый-урмат менен Жакып менен Yusuf Mamayдыкына келгенде чыйырдыны токойго кууп салды дейт. Жакып ата чыйырын кууп салды дейт токойго. Жок анан баяктан да болбосо Манас ал бүгүнкү күндү сүрөттөп атат. Бүгүн касиеттүү балдарыбыздын көбү бешел болуп калды. Же болбосо ара жолдо бирөөнүн жүрөгү бирөө. Анткени ата эне умайлыкты унутуп койду. Умай энесин унутуп койду. Умай десе эмне экенин түшүнбөй калган ата эне болуп калды. Мына ошондон анан бул биринчи эле жагы. Бүгүнкү Кыргызды ачык айткандан уялбаңыздар. Нике байланабы, нике кыйылабы деген Манаста чоң тема бар. Бүгүнкү Кыргызды атасында бата жок, энесинде нике жок деп сүрөттөйт. Эмне үчүн атада бата жок, энеде нике жок болуп калды. Биз балдарыбызды келечектин бардыгын кимдин колуна тапшырып койдук? Нике кыйгандарга тапшырып койдук. Нике кайыптан. Ошон үчүн бүгүнкү Кыргызды ошондой деп сүрөттөйт. Ачуучундукка айтыш керек ачык эле. Мен ордум кайыр көргөзсөм. Өзүңүз табыңыз. Отурду.